Daarат алып носки кийсе, daarat сынбаса, ошол бойдон кайра намаз окуса, арадан чечип деле койсо, мындай учурда daarat сынабы же маасы кийиш шартпы дейт. Daarat алып носки кийсе, daarat алды носки кийди. Daarat сынбаса, ошол бойдон кайра намаз окуса. Daarat сынбады, ошол бойдон намаз окуса, намаз сон. Daarat арада чечип деле койсо, daarat чечип койду, daarat сын элек чечип койду. Мындай учурда daarat сынабы же сынбайбы? Жок, сынбайт. Эмнеге сынбайт? Эми маасы дагы бир маселе менен алмаштырып алып атат окшойт. Мисалы үчүн бир адам daarатын толук алып туруп анан маасысын кийет. Маасыны кийгенден кийин жүрө берет. Daarat сынган мезгилде daarat алат дагы анан маасына мас тартып коет. Ошо мас тарткандан баштап не болот? Эсептелинет. Ал эми bir adam daarat aldı. Жүрдü, ana maasысын чечти. Daarat сын элек, кайра кийди, эч нерсе болбойт. Бизге маасыны чечкенге болбойт деген нерсе жана мас тартылгандан кийин. Себеби маасыны чечүү менен бутту daarатсыздык каптайт. Анда эмне кылыш керек? Daarat сын элек болсо, бар бутун жууп коет, эки бутун болду, кайра маасысын кийип алат. Жалпы daarat сынбайт, бутунун гана daarat сынат, анан кийин аны эмне кылат? Кайра маасысын кийип алат. Наскилер чыкты го, ошо жөнүндө сурап атат окшойт. Маасытар наскиге мас тартыш боюнча бизде талаш маселе бар, Ушул наскиге мас тартат десек, адамдар жанагы кирбес, жука пайпактарга мас тартат. Жок. Жука пайпакка мас тарткан дурус эмес. 4 мазхабтын пикиринде. Бир айта турган маселе убактыбыз бар экен. Бутту жуу парз. Аллах Таала Куранда бутуңарды жуугула деди. Эми бутту жуубай койсок, биздин daaratыбыз daarat болбойт дагы, намазыбыз намазга жарабайт. Эми маасы маселесине келсек, маасыга бутту жуубастан маасыга мас тарсак болот дедик. Бул аятка каршы келип калып атпайбы жууганга десе, жок. Маасы боюнча келген хадистердин өкүмү мутаватир. Мутаватир болгондуктан Курандын аяттарынын даражасында. Бутту жуу бул кыяс деп коебуз. Кыяс менен сабит болгон. Бутту жуу кыяс менен. Ал эми хадис менен маасыга тартуу истихсан менен сабит болгон. Башкача айтканда бул эреже бутту жуу. Эрежеден маасыны бөлүп чыгарып койдук. Себеби өзүнө окшогон бир хадис, күчтүү хадис келип калды. Эрежеден бөлүнүп чыкты. Неге? Байпак маасыга мас тарса болот деп. Анан ошондон улам адамдар эмне дейт? Маасыга мас тарса боло берет, аятка каршы келбейт. Себеби аяттын даражасындагы хадис келди. Бул истихсан деп коет фигыбызда. Истихсан менен сабит болду, ошон үчүн эмнеге? Маасыга мас тартат. Анан аалымдарыбыз маасынын сыпаттарын сыпаттап койду. Эмне болуш керек? Мынча өлчөмгө баса турган болуш керек, кайыш болуш керек. Пайгамбарыбыз мезгилиндеги маасын айтат да, согончокту жапкан болушу керек, жыртык болбошу керек деп шарттарды коюп койду. Андан кийин байпакка мас тартуу жөнүндө маселе чыкты. Бизге пайгамбарыбыздан байпакка мас тарткан боюнча хадис келди. Эми азыр хадис жөнүндө айтсаң эле эми проблема болот эмичи. Бул хадисти көпчүлүк аалымдар эмне алсыз деп фатва берген. Байпакка мас тарткан. Себеби эмне десе, маасыга мас тарткан хадисти риваят кылган Мугират ибн Шу'ба радыйаллаху анху байпакты да ошону Мугират ибн Шу'ба риваят кылган. Ошону ровийлер маасынын хадисин байпакка болуп мындай алмашып кеткен. Ошон үчүн бул хадисти эмне амал кылбаганыбыз дурус деп айтат. Бирок майли тиги кожа эмес жана калың байпак, ошол калың байпак маасынын сыпаттарын таба турган болсо, ага эмне болот десе, сахибейн Абу Юсуф менен Имам Мухаммад дурус дейт. Эгер калың болсо, ошол менен сапарга чыга турган болуш керек. Маасыдай эле болуш керек. Бирок аты байпак болсун. Бизде ошону валинка дейт. Жана бар го валинка, чокой, Ошону чокой десеңиз дагы жакшы болот. Бирок жанагы байтамага болбойт. Байтама бар го? Байтамага болбойт. Буторо ошого. Анан ошондон улам анан кийин эгерде
маасынын сыпаттары табыла турган болсо ошондой байпакка мас тартса болот. Ал валинка деди биздин устаздарыбыз. Анан имам Абу Ханифа өмүрүнүн акырында сахибейнин сөзүнө кайтты дейт. Мурда болбойт деп келген. Болот деди, бирок валинкага, биздин ону жука пайпакка эмес. Ошого не дейбиз? Пайпакка мас тартканда этият болуш керек. Себеби бутту жуу парыз. Анан бир хабарлахат, бир хадисти көрүп, ал хадисте сахих экен, даиф экен деп талаш болуп атса, ибадатыңызга запкы кетирип албаңыз. Жууп эле коюңчу ошо буттучу, иншалла. Анан же болбосо жанагындай талапка жооп берилген бир байпак болуп, валинкадай боло турган болсо анда жуу.